Биз адам баласы көбүнчө китепканаларга китеп алганы барганыбызда биринчи китептин биринчи бетин, сырткы бетин кароого 8 секунд кетирсек, ал эми экинчи бетин кароого 15 секунд убактыбызды кетирет экенбиз. Мына ушундай кызык. Сен болсо китепти бат-баттан эле алып окуп турасыңбы? Аракет кылам. Көбүнчө мен ушул кыргыз поэзиясын окуганга жактырам жана аракет кылам көпчүлүк учурда. Ал эми ушул кыргыз поэзиясына өзүнүн чоң салымын кошкон ардактуу коногубуз дагы биздин студиябызга келип калды. Тааныштырып өтсөк, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, акын жана котормочу агабыз Карбалас Байкеров. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Саламатсыңарбы? Отман таң. Рахмат. Кош келиптир студиябызга. Келип калдык эми. Бүгүн эми жанагы китеп жөнүндө сөз болуп атыптыр. Китепкана жөнүндө мен дагы айтып кетишим керек. Менин атам дагы өзү китепканачы болуп иштеген да. Себеби бул киши ошо мына 1943-жылы Курский дугасында колго түшүп калып, Вена шаарында 3 жыл пленде болуп, анан кийин келгенде муну Токтогул районундагы, эми Үчтөрөк районундагы маданият бөлүмүнүн башчысы кылып иштеп атканда, бул пленге түшүп келгенде анан кийин муну кызматтан алганда анан китепканачы болуп иштеп калган да. Өмүр бою китепканачы болуп иштеди. Анан биз ошо китепканачы болгондон кийин биздин үйдө баардык кыргыздын белгилүү акын жазуучуларынын Аалы Токонбаев, Жоомарт Бөкөнбаев, Кубанычбек Маликов, Түгелбай Сыдыкбеков, Медин Алыбаев, мына ушулардын китептеринин баардыгы биздин үйдө болот эле да. Биз ушу мен ушу мектепке окуй электе эле тамгаларды таанып, анан Мединди ушу 1-2 класстарда окуп, андан кийин жана Райкан Шүкүрбековдун китептерин окуп, анан мектепке барганда ушу 1-класстан баштап жана ыр-хор кружогу болот да. Ошого катышканда мен ыр окуучумун да, бирок билчү эмесмин анда мындай бир кийин ыр жазам деген ой менде ал нерсе жок болчу. Бирок жанагы Райкан Шүкүрбековдун Ат менен эшек деген тамсилин районго барып дайыма 1-орунду ардак грамотаны алып келчүмүн да. Аттын жанына келген экен эшек, бою кичине кулагы чоң кесеп, алибетте жаңылышат, көбүнчө эшекти дөдөөгө теңешет. Эшектин эшекте амалы бар, эч ким билбеске сепетте амалы бар. Ал акырын басып келди, аттын терин көрдү, кулагын шалпылдатып күлүп жиберди. Атага карап эмне деди, ошондо эшектин айткан кеби. Мисалы үчүн да анан эшек жооп берет да. Жанагы жал куйруктуу жакыным жарбаган акылың, кара терге чөмүлбөй жүрбөйсүңбү акырын, саяпкери сакташат, байгеден сени макташат, семиртип союп кышында этиңди жазга сакташат, жорго дешет талашат, минүүгө сени самашат, сокоо кошуп жазында чүү эле чүү деп сабашат. Билбейсиңби адамды, жакшы менен жаманды, көп кыйнабай жаныңды, колдонгун мендей амалды. Хыдеп минип алганда, алысыраак барганда, араң илкип басамын, таяктаса качамын, жыгып алып качамын. Кышында муздан өтпөгүн, жазында суудан кечпегин, калп эле оруп кээде чөбүн жебей тепсегин, учкаштырбай жыгып кет, даңгыр жерге уруп кет. Куюшканды салдырба, шылкыйып сырың алдырба, жорголукту таштагын, жоболоңду баштагын, кичинекей арыкты 2-3 бөлүп аттагын деп эшек акылбатка айтат. Ат ойлонуп турду, эшекти жанына чакырды дейт. Эшек жакын турду. Ат эшекти кош аяктап тепти, эшек тоголонуп кетти. Ошондон кийин бөлүнүп малдан эшек болуп калган. Эми мен муну айтып аткан себебим ушул мектеп 1-класста окуп жүргөндө ошол эсимде калып калганда, ушуларды дайыма баягы берки Шахыра Талипова деген эжем бар, жакшы ырчы, азыр кыргыз эл артисти болуп калды. Амантай Букулов деген Тайкан бар эле раматылык казы болуп калды, ал аккордеонист эле. 1-2 класстан баштап. Анан булар ырдайт эле. Булар менен мына мен болсо ошо ыр окуйт элем. Токтогулдун 100 жылдыгына 65-жыл болгондо мен 4-класста окуйт элем, Токтогулдун 100 жылдыгына катышып калдым да. Ошондо мен бир ролду аткарчумун. Сүйүнчү током келатат деген бир сапты айтып кирип, боз үйдүн ичине Токтогулдун Сибирден, түрмөдөн келатканын сүйүнчүлөп киремин дагы. Анан ошого күнүгө 2 рубль деген аябай эме болчу да. Мен аябай таң калам. Чыкканда мен базарга барып эле бирдеке алсам, чөнтөгүм эч нерсе батпайт да. Кийин ойлосом чөнтөктө кичинекей экен да. Мен 3-4 класста окуганда ойлоп каласың да. Анан эми мен ушуга аябай таң калам да. Кийин эми Токтогулдун жолу менен мен өзүм да Сибирге кетип калдым да. Ошо сүйүнчү током келатат деп айтканым менен ошону мен кийин эстедим. Ошол андан кийин мен Красноярскийде барып, китепкананын башчысы болуп калдым, китепкананын жетекчиси болуп иштедим Красноярскийде 3-4 жыл. Китеп жөнүндө сөз болуп аткандан айтып коюш керек да. Мен барганда ошол китепкананын кандай китептер бар экен деп бир жарым жылдын ичинде баардык китептерди аңтарып чыктым дагы. Поэзияны өзүнчө бөлдүм, прозаны өзүнчө бөлдүм, драманы өзүнчө бөлүп койдум да, ал жерде баардыгын өзүнчө бөлүп
Анан кийин кыргыз акын жазуучуларынан кимдин китеби бар экен деп карасам, Марбайжиевдин орусча китеби бар экен. Ушу Марбайжиевдин китебин бир да жолу окуп апырмын да бул жерде. Анан ошол жерге барып окугандан кийин мунун аңгемелерин дүйнөлүк деңгээлдеги жазуучу экенин байкадым да. Ал эми Рамистин, анан Жолон Мамутовдун китеби бар экен, Рамистин Радоч деген китеби бар экен орусча. Жолон Мамутовдун Ток деген орусча китеби бар экен. Ушул 3 китеп бар экен да. Ошо Красноярскийдеги чоң библиотеканын ичинен ушул 3 акын жазуучунун гана китеби бар экен. Ошол дайыма эсимде. Менин пикиримде акын жазуучубу же башкабы ар бир адам китепти окуш керек. Анткени китеп менен адам китеп менен өсүп өнүгөт да. Мынандай бир сөз бар да. Эгерде сен өзүң өзгөрбөсөң, дүйнө өзгөрбөйт деген сөз бар. Сен өзүң өзгөрүүнү өзүңдөн башла деген сөз бар. Биринчи сен өзүңдөн башташың керек, өзгөрүү. Мына Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам, Мухаммед пайгамбардын айтканы бар да. Хижра деп жанакы бул жакшы нерсе кайсы дегенде көчүү деп айткан да. Көчүү деген нерсе бул жаман нерселерди таштап, жакшы нерселерге көчүү. Же болбосо адамдын жан дүйнөсүндөгү чоң өзгөрүүлөр. Ушулардын баардыгы китептер аркылуу келет. Рахмат агай. Сиз китептер тууралуу аябагандай сонун нерселерди, сонун окуяларды, сонун маалыматтарды айтып өттүңүз да. Анан сиз өзүңүз жазуучу, акын катары дагы баягы көптөгөн авторлорду тааныйсыз, китептерди ылгай билесиз. Анан сиз өзүңүз мына ушул кайсы автордун китептерин окуйсуз, кандай чыгармаларды окуйсуз дегендей. Мен эми дүйнөлүк акын жазуучулардын баардыгын деп айта албайм, бир көп китептерин окуп чыктым да. Себеби аларды билүү дагы кызык. Аларды билгенден кийин, сен өзүңдүн аларды окугандан кийин, сен өзүңдүн деңгээлиңди, сен бир колоттун ичинде жатканыңды билип каласың да. Мага мен ошол Россияга барып китептерди окуганда мен ошондой болгом. Болбосо өзүңдү укмуш кыйын сезип, ыр жазсаң, республикалык гезитке чыгып калса, аябай эме болуп, дүйнөлүк поэзиянын Шекспир болуп калгандай сезип өзүңдү. Ал эми ошол китептерди, дүйнөлүк поэзиянын акындарды окугандан кийин баягы өзүңдүн деңгээлиңди билип каласың дагы, анан аябай көп окуганга аракет кыласың. Себеби акындын милдети ыр жазган акын өзүнөн мурдагы мыкты делген акындардан ашып түскөн жаңы ойлорду айтыш керек да. Ошого аракет кылыш керек. Эгерде ошол жаңы ойду айта албасаң, анда жазбай эле коюшуң керек. Жаңы ойду айтыш үчүн ошондой сөзсүз окуш керек. Анан турмуштукта тажрыйба керек, окуш дагы керек деп ойлойм да. Эми биз жакында мына казак акындарынын китептерин чыгарып атабыз. Казак акындары былтыр бизди Бактыгүл Чотогор экөөбүздү жанакы Кызыл-Ордого ошо Парасат поэзия фестивалы деген фестивалга чакырган да. Ошого барганда мага бир 10 чакты акындын китебин беришкен. Ошолордон бир экиден котордум, бирок мына Галым Жайлыбай деген акын мына ушул китеби мага берген китеби быйыл мамлекеттик сыйлыкка көргөзүлдү, Казакстан мамлекеттик сыйлыгына көргөзүлдү. Бирок чындыгында эле мага жагып калган эле ушуну толук которуп аткам да. Ушундан бир окуп берсем кандай болот? Сонун болот. Жакшы болот. Эсил агымы деген китеп экен. Эсил суусу. Эсил агууда, Эдил агат деген, Эдил агууда, эсил агады. Анан кийин мына бул жерде мен бир Кара Оромол деген поэмасын котордум. Мунун Кара Оромол деген бул Караганды шаарында баягы 20-жылдын башында 37-жылдары, 40-жылдары ушу 4 миллионго жакын түрмөдө отурган кишилер болгон экен да. Бул Советтер Союзунун ичинен бир 7-нин бири экен да. Эң түрмөдө отургандардын баардыгы ушу Карагандыда отурган да, Караганды. Анан ошону Караганды Кара Оромол, эми 20-жылдын Кара Оромолу деген поэмасы бар экен. Анан мен Таш менен аш деген ырын окуп берейин. Бул Таш менен аш деген ыры мындай экен да. Бир жолу дейт, кышында дейт, бая Жылаңач көлдөн дейт. Бул мына эмеден Гертруда Платайс деген немканын эскерүүсүнөн экен да. Алжир деп атап койгон бир түрмөлөрдү, барактарды Алжир деп атап койгон. Ошол Жылаңач көлдөн келатсак дейт, баягы эмени камыштарды, байланган камыштарды көтөрүп алып келатсак эле бир жамаачылуу кийимдер менен балдар келатыптыр дейт. Анан баягы жамаачылуу кийимдүү кишилер балдарга бирдеке деп шыбырады дейт. Шыбыраганда эле балдар бизди карай таштар ыргыта баштады дейт. Шатыратып эле таштарды ыргыта баштаганда
биз балдарды да ушундай кылып тарбиялайбы деп аябай жаман болдук дейт. Анан кийин мен ошол сыйгыланып бир ташка сыйгыланып жыгылдым эле дейт. Баягы мурдума жакын неме болуп калганда мындай жыттасам таштын жыты эмес дейт, бир аябай сүттүн жыты башка бирөө жыт экен дейт. Анан көрсө ал курут экен да, тигилер алар дагы билдирбей тигил эмелерге түрмөдөгүлөрдү ачка да курут менен урдуртуп аткан экен да, ата энелер баягы. Анан баягы немеге баргандан кийин, барак үйгө баргандан кийин казачка аялдардан сурасак булар курут деп айтып берди дейт. Анан баягы ошо курут жөнүндө таш, анан ошону таш менен аш деген ыр жазыптыр да, мындай эме. Эң сонун. Эң кымбат таш ушул чыгар ааламда, эң асыл таш ушул чыгар ааламда, Гертуданын жазып кеткен саптарын өрнөк кылып айтуу керек бар элге. Башын ийип төшкө басып колдорун, Казакстан деген журттан саламды. Жылдыздардын ичиндеги үркөрү ушул тала тектүүлөрдүн журт эле. Суламадан алып келген сулатпай энелердин колдон сыккан курут эле. Мээрим толгон мөлтүрөгөн булактай, Гертуда кыз көздүн жашын ирмеди. Атар таңдан аппак тилек тилеген, байтак эле башына бак түнөгөн. Ошол жылы жылаңач көл жанында, сагым качкан сарарканын таңында, куру турган жазылыптыр бир өлөң. Улут жөндүү жазылыптыр улуу өлөң. Өмүрүңдүн нурга толсо, тиричиликтин токтобой теч арабасы, буркулдап турган тала жайлуу айтууда, куру турган бала жайлуу айтууда, адамзаттын тилегинин жалгашы, Германдагы Гертудадын кандашы. Эй боз тала, ботолоп бир боздосун, боздосунда өткөнүнөн козгосун, бозгашка айтсын, боз бээсин байласын, аяр келип издебесин пайдасын, курут чыкпай сыгып алган көз жашым. Касиетин кара ташка кашаткан, ташатпаган кимге болсун ашаткан, мээримине мээрлене чөлдөгөн, барактагы баланда эмес ал деген, адамзатка көңүл жок аласы, куру турган кайран казак баласы. О карлак кечкен туткундардын урпагы, сактап жүргөн казактын бар куруту али, Жылаңач көл жагында, сол ал жердин жанында, куру турган энесине казактын, куру турган баласына казактын, алтын айкел салып койсок кантеди, жарашары айтеги. Эң кымбат таш ошол болот ааламда, эң асыл таш ошол болот ааламда, Гертудадын жазып кеткен каттарын өрнөк кылып айтуу керек бар элге. Чайкалсынчы бардыгыңдын бактарың, Казакстан деген журттан саламды. Баракелде, баракелде. Сизди Карбалас ага котормочу катары эл жакшы тааныйт да. Анан кайсыл белгилүү ошол поэзия өкүлдөрүнүн чыгармаларын котордуңуз да? Мен орус акындарынан Борис Слуцкий деген акын бар, ошонун ырларын, Евгений Евтушенконун, Андрей Вознесенскийдин ырларынан, Колыма түрмөсүндө турган Анатолий Жигулин деген акын бар, воронеждик. Ошонун дагы ырларын которгом, аябай жакшы ырлар бар да. Анан көп эле казак акындарынан, башка дүйнөлүк акындардан, Иосиф Бродский деген Нобель сыйлыгынын лауреаты бар. Ал дагы баягы 24 жашында жанакы иштебегендиги үчүн илгери Советтер Союзунда камай берчү да. Ошол боюнча камалып кетип, анан кийин немеге кетип калып, тияктан Нобель сыйлыгын албады. Ал дагы баягы эртерээк каза болуп калды. Өзү котормо деген бул аябай акындарды өстүрө турган нерсе да. Себеби бул жана Францияда ушу француздар кайсыл акын мыкты экен деп изилдеп чыкканда, бүт котормочу акындар мыкты экени аныкталган да. Себеби котормо менен байыйсың, себеби биз айтпаган ойлорду башкалар айтат. Биз көрбөгөн нерсени алар көрөт. Бир кишинин көзү бар нерсени көрө албайт да. 1000 кишинин көзү 1000 тарапты карап турса көрөт. Биз окуганда ошол нерсени дагы көрүп, ошол нерсени да байкайсың. Ошон үчүн улуу акындардын баары которгон экен да, которгону маалым дагы. Сөзсүз котормочу болгон. Анан агай бүгүнкү күндө жаш акындарыбыз дагы аз эмес да, өзүңүз да байкап көрүп, баягы жүрсөңүз керек. Анан ошол акындардын арасынан буйрутмага жазгандар да акындар бар да. Сиз ошол нерсеге кандай карайсыз? Сиз дагы жазып көрдүңүз беле бирөөнүн буйрутмасын? Мен дагы бул эмен деле көп жазгамын. Туура мындай учурлар болот да.
Кээ келип калат, мисалы үчүн мына туулган күнгө бир жазып берчи деп. Эми кээде отказ берип, мына жакында эле бирөө мага ушул бир белгилүү киши жөнүндө жазып деди эле, мен чындыгында аны жакшы билбейт экенмин. Аны айттым да, аябай таарынды. Мен эми бул кишини билбесем мен жаза албайм дедим да. Бирөөлөр таарынат. Ал эми, конечно, бул арногурлардын көбү халтура болуп калат да. Анын жана бул эми чыныгы поэзия эмес, жөн жазып берип койсоң болот баягы эме кылып туруп жөн. Себеби бирок жөн жазганда дагы мына мен орустардын Николай Заболоцкий деген акын бар да, жанагы бул грузиндердин жанагы Шота Руставелини которгон ушул бир 3 томдук кылып чыгарганда эң мыкты котормочу да. Ошол ушинтип жазганда жана өзүнүн китебине. Мен ошону дайым ойлоп жүрөм. Китебин жазып туруп, ошого китептер неме болуп айтканда, менин мындан башка ырыларымдын баардыгы меники эмес деп түшүнгүлө. Себеби ал дагы жанакындай мендей кылып жазып берген да. Мен дагы ойлоп жүрөм, ошо жанакы кийинки жазган жанакы кээ бир арноолордун баардыгын меники эмес деп түшүнгүлө деп туруп айтып, жанакы ошолордун баардыгын жок, албетте анын ичинде мыктылары дагы бар. Жанакы поэзия болбой калган немелерди ошентип неме кылыш керек. Карабалас ага, сиз тууралуу көптөгөн публицисттер чагылган кармаган акын деп дагы айтып жазып жүрүшөт. Ооба. Анан өзүңүзгө сынчылсызбы сиз негизи? Акын сөзсүз өзүнө өзү сынчы болуш керек. Эгерде өзүнө өзү сын көз менен карабаса, анда жаза албай каласың да. Анда минтип ойлойсуң да. Мен жазгандардын баардыгы шедевр бүт деп өзүң кете бересиң. Окуган окурмандар болсо күлүп отура берет. Шедевр эмес эле, бүтүн халтура экен деп күлүп отура берет. Ошон үчүн сөзсүз ар бир жазган акын, ар бир журналист өзүнүн жазгандарын албетте карап коюш керек деп ойлойм. Анан албетте, конечно, журналистика менен поэзияны эметкенге болбойт. Анткени журналистикада шашып баягы эме кылып каласың, материалдарды тезирээк бериш керек кээде. Журналистиканын баардыгы эле шедевр болуш керек деп айтпайм. Анда баягы бүгүнкү күндү чагылдырган нерсени бүгүнкү күнүбүз беришибиз керек да. Чоң рахмат агай сизге. Ыраазычылык билдиребиз. Биздин убактыбыз ушунчалык тардыгына байланыштуу, коштошууга да туура келип жатат. Рахмат силерге дагы ошо чакырып. Рахмат. Чыгармачыңар ийгиликтүү болсун. Чагылган кармаган акын Карбалас Бакиров агабыз бизде конокто болду. Ыраазычылык билдиребиз, бар болуңуз. Ал эми биз болсо азыр ушул замандаштырылган деп айтабызбы, заманыбызга ылайыктуу электрондук китептер тууралуу Жазгүл Иманалиева айтып берет.